ачка калат дегенде анан бала мүмкүн түшүнөт да, чын эле муну атам ичкен үчүн мен ачка калдым деп тура башка бирөө тарбиялап атат да. Башка бирөө мисалы ата эне тарбиялабай жатат же тарбиялай албай жатат. Биз да үйрөтөбүз тарбия сааттарга. Бизге атайын бөлүнгөн мисалы алкоголдук ичимдиктер жанагы ар кандай жаман оорулар жөнүндө биз атайын лекцияларды өтөбүз, көрсөтмө куралдар менен атайын сабактарды өтөбүз. Рахмат. Мисалы сиз жубайыңыз экөөңүз ичесиз дейли да, эмчи мисалы айтып атам. Анан сиздин балаңыз бар, балаңыз кызыңыз бар дейли. Сиздер ошолорго кандай тарбия берет элеңиз? Эмне деп айтат элеңиз? Мен ичпейм де Кудай сактасын да. Бирок ичкен киши ичпе деп айтканга укугу жок. Чеккен киши чекпе деп айткан кой. Анткени алдамчы болуп калат. Баласы көрүп айтат, мени атам мени алдап атат деп. Өзү ичип атат, өзү чегип атат, анан мени чекпе дейт, ичпе дейт деп. Ошон үчүн биз айтканыбыз, ичкен киши тарбиялай албайт. Дагы ошол нерсеге. Мүмкүн башка нерсеге тарбиялайт. Мүмкүн картошканы айдаганга, кой жайганга үйрөтүшү мүмкүн, тарбиялаш мүмкүн. А бирок арак ичкенге ал тарбияланга укугу да жок. Колунда арак кармап туруп балдар муну ичпегиле деп аны ичип алса. Айтып жатпайсызбы, антип тарбиялай албайт, ичпе деп айта албайт, чекпе деп айта албайт депчи. Бирок өзүңүз сиз аны каалабай жатсаңыз кантип тарбиялайт элеңиз да? Ичкенин, чеккенин каалабай жатсаңыз кантип тарбиялайт элеңиз? Ошо мен айтпадым, менин укугум да жок. Тарбиялай турган дареметим да жок. Андай. Ким тарбиялайт деген суроону коюп атпайсызбы? Анан мектеп, коомчулук, ата эне ушул үчөөнү ажыратып караганга болбойт да. Же мектепке, же коомчулукка, же ата энеге шылтапчы. Эми бардыгыбыз бирге ушул үч тарап. Биз айтат да, көп суур ийин каспайт дейт да. Сиз ата энеге ишенесиз, ата эне сизге ишенет, сиз дагы бирөөгө ишенесиз, ошентип бала ортодо. Ошон үчүн айтат. Анан эч ким жооп бербейт да. Бири-бирибизге түртө салбай, баарлап, жалпылап, чогулуп тарбияласак анан ошондо ишке ашат депчи. Анан жана ата эне тарбиялай алабы деп атпайсызбы? Эми ата эне тарбиялаганда, мисалы сиз айткандай ар кандай деңгээлдеги, ар кандай беш кол тең эмес да. Ошону ата энени тарбиялай ала турган деңгээлге жеткиргенге эми мисалы мектеп жардам берсе болот. Алдын алуу иштерин жүргүзүп, мисалы ата энелер менен биз көп эле иштер жүргүзүп атабыз. Алар мисалы сиз айтасыз ичет деп, ошол мүмкүн ал алкоголизмдин канчалык деңгээлде зыяндыгы бар экендигин, ал эмне деген нерсе экенин билбей туруп ичип атышы мүмкүн да. А эгер ошо профилактикалык иштер жүргүзсөк, мүмкүн ал ичпегенге аракет кылып калат деген сыяктуу да. Түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп, ата энени даярдасак да. Ата энени мүмкүн керек болсо жогору жактан дагы ойлонушуп курстарды уюштуруп берсе деген сыяктуу семинар, тренингтерди өтүш керек, көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, анан өзү түшүнүп турса, анан балдарын кантип тарбиялайт? Коом оңолот, Тарбия үчүн бул ата эне эң биринчи жооптуу ата эне да. Туура бул мугалимдер биз туура багыт берип, туура билим берип, тарбия бергенге аракет кылабыз, бирок эң негизги тарбияны бул бала үйдөн алат. Уядан алат. Уядан эмнени көрсө учканда ошону кылат дейт эмеспи? Анан жана сиз айтып кеткендей, арак ичкен ата эне чынында эмне тарбия бере алат? Арак ичпе деп айта албайт. Сиз айткандай, мүмкүн тиги устачылыкка үйрөтүшү мүмкүн, же дагы бир нерселерге үйрөтүшү мүмкүн, бирок арак тууралуу ал ошол атасынан көрүп, мен атам ичет, бул баланын атасы ичпейт, мындай ичпесе кандай болот эле менин атам деп суктануу менен карап, мүмкүн ошол аркылуу да тарбия алабы деп да ойлоп кетем да. Ошо ичкенин көрүп, ичкенде кандай туура эмес иштер болуп атканын көрүп, арак көп жаман нерселерге алып келет, туурабы? Бул эмнеден баштап аягындай жаман иштер болуп калышы мүмкүн. Анан эми ошонун баарын көрүп, ушул чөйрөдөн, жандагылардан ошол ата энесинин ичкенин туура эмесин көрүп дагы мүмкүн бала өзүнө туура нерсе алып, анан чын эле ал эми баардык эле ичкен адамдардын балдары жаман болот деп айтканга болбойт. Анын ичинен мыкты жигиттер чыгат, анткени алар элди көрөт. Алар чөйрө тарбиялайт аларды. Алар мүмкүн бирөөнүн ата энесине суктануу менен карайт. Ушундай ата эне болсо мен өзүм келечекте деген дагы болушу мүмкүн. Ата эне эң биринчи тарбияны ата эне алат, уядан алат. Жакшы, рахмат. Өзүм арак ичип отуруп, балама тарбия бере албайм депчи. Сиз өзүңүз арак ичип отургандан кийин балаңызга кантип сен ичпе деп, сиз балаңызга ич деп айтканга жол көрсөтүп берип атпайсызбы? Биринчиден өзүңүз ичкенден кийин анда деле айтышыңыз керек балаңызга ичпе деп. Балаңызга ошо арактын, тамекинин жаман экенин айтышыңыз керек, зыян экенин билдиришиңиз керек. Баары бир бул ата эненин милдети да. Балам мени көрүп айтат да, бул атам жалганчы экен деп. Мени чекпе дейт, өзү чегет. Жебе дейт, өзү жейт. Ичпе дейт, ичет. Уурдаба дейт, уурдайт. Ошондой да тарбиячы болобу? Ошол тарбиячы болобу?
Биз ошону айтабыз да, өзү тарбияланбаган киши тарбиялай алабы бирөөдү? Мисалы мындай болуп атат, кичинекей балачы. Мисалы үчүн ата энеси биринчи тарбиялашып бериш керек. Андан мектепке кирген куракта мугалимдер болуш керек. Андан кийин мектепти бүткөндөн кийин айрана чөйрөдөн үлгү алыш керек да. Мисалы үчүн чоң балдар тиякта арак ичип отурса, мен ушундай болгум келбейт деп ушундай өзүнө үлгү алыш керек да. Бири-бирине күзгү болуш керек да. Мисалы дейт, бири өзүң турсаң дейт, күзгүдө караңгы көө турса дейт, күзгүн чүртүң кетпейт да, өзүң чүртүшүң керек да. Ошон үчүн бирөөдөн үлгү алып өзүңдү тазалашың керек да, өзүңдү туура багытта алышың керек да. Бирок мисалы мындай да, телевизордон Шварценеггер тамеки чегип атат да. Анан балдар эмне деп ойлойт? Ой, мен тамеки чексем Шварценеггердей күчтүү болот экен. Сулуу аял сигарет чегип атат. Анан кыздар ойлойт, ой, мен сигарет чексем мен да сулуу болуп кеткем. Ал мындай жанагындай ойлойт. Ал мындай ойлойт да, ой, жакшы турбайбы? Деловой болот экенсиң деп. Ошондой үлгү алып калыш. Ошондой кинолорду, мисалы батыштын кинолорун көрбөшкө ата эне эме кылыш керек да, каршы болуш керек да, көрсөтпөгөнгө. Азыркы ошо жаштарды кантип тарбиялайбыз деп атпайсызбы? Бул да ата эне деген андай телевидение көрсөтпөш керек деп атпайбы? Кандай көргөзбөйт, ага мамлекет көз салыш керек да. Телевидениедан ушу тарбияга чакырган тарбиялоочу эмелерди ушундай ток-шоулорду көп көрсөтүш керек. Андан сырткары могу садиктен башташ керек. Негизи бул жалпы коомчулук мамлекет тарабынан телевидениедан болгон мектептерде, садиктерде ушундай атайын немелерди өткөрүп турса, анан жаштар өздөрүнө тарбия алат деп ойлойбуз. Мен жанатан бери ата эне тарбиялаш керекпи же мектеп тарбиялаш керекпи дегенде мен айтам, бөлүнүш керек. Мисалы биз мектептен таалимди сураш керек. Менин баламды илимге кандай үйрөттүң деп. Анткени мектеп илим бере турган жай. Тарбия үчүн эң биринчи кезекте ата эне жооп бериш. Бизде да Куранда да айтат, ата энелер жооп берет деп. Ата эне баланын үзүрүн, пайдасын же зыянын бул дүйнөдө да көрөт, тиги дүйнөдө да көрөт. Эгер жакшы тарбияласа, эки дүйнөнүн пайдасын көрөт. Ата энеге кызмат кылат, сыйлайт, урматтайт, тилин алат, кызмат кылат, багат. Эгерде жакшы тарбиялабаса ата эне баланы, ата энени бала ыза кылат, капа кылат, укпайт, сыйлабайт, урматтабайт, урат, сабайт, даже өлтүрүп коет. Биздин Кыргызстанда өлтүрүп аткан бар. Ошон үчүн эң биринчи кезекте мына эжекелер туруп айтты, 90% убакыты балдардын убактысы ата эне менен. Демек, ата эне эң ыңгайлуу тарбияланган. Силер болсо бир сыйрадан сурап чыкканча үлгүрбөйсүңөр математиканы. Өтүп кетет убакыт. Силер тарбиясы эмес, математиканы үлгүрбөй каласыңар. Азыркы мына шарттарда 25-30 эме турабы? Анан экинчиден мектепте тарбия боло турган болсо, анда биз атайын тарбиячы специалисттер болуш керек. Тарбия боюнча атайын кесип болуш керек. Ошо балдарды толук тарбия бергенге. Тарбия деген, себебен тарбия деген бул жашоого үйрөтүү. Туура жашоого үйрөтүү. Туура мамиле жасоого үйрөтүү. Силер берип аткан нерсе мугалимдерге бул илим үйрөтүү. Силер химияны үйрөтөсүңөр, физиканы үйрөтөсүңөр, математиканы. Биз силерден ошону сураш керек. Эмне үчүн балам 10 жыл окуп, Омдун законун билбейт? Эмне үчүн менин балам 10 жыл окуп, туздун формуласын билбейт? Ошону биз силерден сураш керек. Тарбияны мына ата энеден сураш керек. Ошон үчүн ар бир ата эне, эгерде балам жакшы болсун, балам мага кызмат кылсын, балам мени сыйласын, балам коомдо жакшы адам болсун десе, ата эне баласына көңүл бурсун. Ата эне баласын тарбияласын. Эгерде өзү тарбиялай албаса, анда берсин. Алымдарга берсин, жакшы тарбиялай турган адамдарга берсин. Чоң рахмат. Таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген. Күчтүү болсоң жердей бол, баарын чыдап көтөргөн. Бүгүнкү биздин ушул жаштарыбыздын жана эже агайлардын сөзүнөн кийин биздин башка жаштар Кудай буйрса сөзсүз жакшы талим тарбия алды деген ойдобуз. Ушул ак учук айылдын жаштары жана эже агайлар бүгүн улууларды кандай урматтайбыз, кандай талим тарбия алып жатабыз. Буну тегерегенде сиздерге сүйлөп беришти, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Биздин даанышманыбыз айтат, кайсыл коомдун жаштары имандуу болсо, ошол коомдун келечеги экенен болот дейт. Жана дагы кыргыздын жакшы накылы бар, улууларды көрүп кичүүлөр өсөт. Демек, урматтуу улуулар, биздин эже агайлардын сөзүнө таянсак,
ушул эң негизги таалим тарбия улуулар өзүбүздө. Демек ушул жаштарыбызга, улан кыздарыбызга өзүбүз жакшы жактарыбызды көрсөтсөк, Кудай буйрса, сөзсүз келечекте жемиши жакшы болот деген ойдо. Жаштар сүйлөшүн теле долбоору Кочкор районунун Ак Учук айылынын жалпы жаштары менен жана эже агайлардын жакшы жыйынтыктоо сөзүнөн кийин жаштар сүйлөсүн теле долбоору коштошот. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламатта калыңыздар.